Урматтуу Алмазбек Ахунжанович. Быйылкы жыл кыргыз элинин таланттуу, аттактуу, уникалдуу инсаны, сүрөтчү актер Сулмункул Чокморовдун 80 жылдыгы. Бул боюнча региондор кино кербен уюштуруп, мектептерге ар турдуу тематикада сабактар өтүлүүдө. Замандабыздан залкары Сулмункул Чокморовдун кыргыз искусствосуна, кино тармагына кошкон саламы зор. Анын спорт тармагында чебер болгондугу, коомубузда күйүү ойногондугу, кино жатында чөт мамлекеттик барып кыргыз элини тааныткандыгы, жогорку советте депутат болгондугу, деги эле кыргыз элине кызмат кылган инсандардан болгон. Ошондуктан улуу акын Жалон Мамытов, ал акчакчар, кара болчу көңүлдөй, жаркын талант Чабалбайда төкөлбөй, элестин бул дүйнөгө таркалды, кыргыз өнү Чокморовдун өнүдөй. Дегендей, кийинки жаш муундарга өрнөк улгуу болчу, залкарыбызды кенен жайылтуу, чындыгында көп курдуктуу талант деген атка таттыктуу агабыздын 80 жылдык юбилейинин жогорку деңгээлде өткөрүп, шаардагы рекламалык жарнактарга сүрөттөрүп коюп, мобилдик түнөдөргө маалыматтарды жөнөтүп турсак жаштарыбызга дагы үлгү болот. Негизинен залкарыбызды белгилүү гана даталарга аттары аталып, андан кийин унуктулгандай элес калтырат. Биздин маданиятыбызга мындай өпөл, тоодой салмыны кошкон инсаныбыз атын жыл сайын эскерип, көргөзмөлөрдү уюштуруп, улуттук традицияны айлантылалы деген сунушум бар. 9 ноябрда кыргыз эли өкмөт жогорку кеңеш баарыбыз бергиликте Сулмункул Чокморовдун арналган иш-чарага катышып, мындан ары ал инсандын баркын көтөрүү демилген сунуштайм. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.